Бул маркум бизнесмен Шабданбек Алимбаевдин үй бүлөсү. Ишкер көзү тирүүсүндө ууташ көмүргенин сатып алып, аны иштеткенге бар байлыгынын баарын салган. Кийин Алимбаев катуу ооруп дүйнө салган. Ал эми көмүргенин рейдерлер тартып алган. Ошол кенди ачамын деп, ошол иним дагы үй жайын бар жогун сатып, даже карызга батып, эми оозу көмүргө жеткенде ошол көмүрдү казам деп жүрүп, ашказандан рак болуп туруп, ошол каза болуп калды да. Каза болгондон пайдаланышып ушулардын мурасын тартып алып койду ушулар. Шабданбектин көзү өтүп кеткенден кийин анын өнөктөшү Алтынбек Насиров, Ош милициясынын кайгылуу кызматынын башчысы Болот Нурматов экөө документтерди жасалмалап көмүр карьерин өздөрүнүн Ысмантоо компаниясына каттатып алышкан. Ошол учурда маркумдун үй бүлөсү азыр эми депутат болбой калган Жусупбек Коргонбай уулуна кайрылышкан. Алимбаевдин жакындары ага ишенишкен. Себеби маркум ишкердин иниси шайлоо учурунда анын үгүт компаниясында иштеген. Ошентип Коргонбай уулу бизнес милиционерлерден сатып алган. Чынында жабыркагандар эмес, өзүнө сатып алып койгон. Ошондо анан интернетте депутат милиционер менен кол алышып, андан көмүргендин 100% үлүшүн $500 миллион сатып алганын камерага тастыктап берүүнү суранып жатканы тартылган видео пайда болгон. Кол алыштык экен. Жанагы Ысмантоо компаниянын 100% долясын $520 миң мага сатты, мен сатып алдым. Бирок Коргонбай уулу Ысмантоо компаниясын сатып алганын танган. Бирок клуб өз иликтөөсүндө депутаттын бул компания менен байланышын тапкан. Кендин негиздөөчүсүнүн жакындарынын жана өнөктөшүнүн айтымында Коргонбай уулу аны парламенттеги мурдагы кесиптеши УКМКнын башчысынын иниси Шайырбек Ташиев менен бирге иштеткен. Бул көмүр кендин өткөрүп алгандыгы жалган болуп, өткөрүп алгандар соттолуп кеткенден кийин кайрылып атабыз. Мынакей уурлар тутулду, соттолду. Эми ушуну кайра бизге кайтарып бергиле десек, жогорку сот муну 4 жолу аркага кайтарды. 2023 жылдын декабрында жогорку сот маркум ишкердин мураскерлерине көмүр кендин лицензиясын кайтарып берүүдөн баш тарткан. Буга жогорку соттун арыз менен сотко компаниянын жетекчиси Шабданбек Алимбаев өзү кайрылышы керек болчу деген шылтоосу себеп болгон. Бирок анын көзү өтүп кеткен болууда. Ошондуктан көмүр карьери аны тартып алгандардын колунда калтырылган. 2023 декабрь жылы 7 декабрь күнү мыйзамсыз чечим чыгарып атышат. Силердин соттошконго укугуңар жок деп. Биз соттошпай ким соттошот? Директор арыз жазыш керек деп атат. Директор каза болуп калса ол эмне көрдөн туруп келип жазабы? Адилеттик издеген рейдерликтин курмандыктары жардам сурап президент Садыр Жапаровго жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Маркум ишкердин аялынын айтымында ал ушул күндөргө чейин күйөөсү көмүргенге жол тартуу үчүн алган кредиттерди төлөп келет. Биз бул тууралуу 5 жылдан бери соттошуп барбаган жерибиз калбады. Биз азыркы күндө үйүбүз жок, квартирада турабыз. Ошо ууташ көмүр кенди ачам деп эме кылган кредиттери дагы ушул күнгө чейин мына төгүлбөй отурат. Тынбай мага мынтип каттар келет. Жапаров менен Ташиев кенди маркумдун үй бүлөсүнө алып бергенге жардам береби? Бул президенттин администрациясы менен УКМК үн каткандан кийин белгилүү болот. Нурилия Эргешова алардан жооп алат деген үмүттөбүз.